Саламатсыңарбы, балдар? Азыр математика сабагынан 4-чейректеги 10-сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта санды эки орундуу санга бөлүүгө машыгабыз. Аттуу сандарды майдалоо, ирилетүүгө карата мисалдарды, маселелерди иштейбиз. Анда балдар, азыр алгач көп орундуу санды эки орундуу санга бөлүүгө карата бир сыйра машыгып алалы. 969 санын 17 деген санга бөлөбүз. Бул жерден биз биринчи кайсыл сан биринчи толук эмес бөлүнүүчү экенин тактап алышыбыз керек. Бул жерде 96 17ден чоң, демек 96 жетет 17ге. Эми тийиндиге маани беребиз. Азыр бул жерден биз тийиндиге 5 деген маанини берип көрөлү. Себеби 5 жерде 5, бирок 5ти 1ге көбөйткөндө канча көңүлдө кошулат, ошону эсепке алышыбыз керек. Демек 5ти 7ге көбөйтсөк 35, 3 көңүлдө, 5ти 1ге көбөйтсөк 5, 3 көңүлдө менен 8. Эми биз биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн 85ти кемитебиз. Кемитсек, балдар, 11 деген сан келип чыкты. Демек 11 деген сан 17ден кичине, биз демек тийиндиге туура маани берген болдук. Эми азыр болсо биз 969тун бирдигин алып түшөбүз. Башкача айтканда 9ду алып түшөбүз. 119 деген бул экинчи толук эмес бөлүнүүчү. Эми 17ни канчага көбөйтсөк 119 болот. Ойлонобуз. Азыр бул жерден биз 7ден берип көрөлү. 7 жерде 7 49, 4 көңүлдө, 7 жерде 1 7, 4 көңүлдөнү кошсок 11. Эми биз биринчи кемитип алалы. Экинчи толук эмес бөлүнүүчүдөн 119ту кемитсек 0 чыкты. Демек 969 саны 17ге так бөлүнөт экен, тийиндиси 57ге барабар болду. Эми балдар, биз бир сыйра эки орундуу санга бөлүүнү эстеп алдык. Азыр болсо ушуга карата 961 номердеги мисалдарды мамыча түрүндө чыгарабыз. Дептериңерге жазып, мамыча иштегиле. Андан кийин номер 962 маселеге көңүл бурабыз. Биздин мектепте 900 окуучу бар. Алардын 3дөн 1 бөлүгү башталгыч класстарда окушат. Башталгыч класстардын окуучуларынын 10дон 1-и мен жана менин классташтарым. Биздин класста канча окуучу бар? Ошондо демек биздин класстагы окуучулардын санын табабыз. Бул жерде биринчи белгилүүлөрдү жазып алып, анан белгисизди табабыз. Ал эми 964 геометриялык маселеде маселенин берилишине биринчи көңүл буралы. Тик бурчтуктун жактары 5 см 3 мм жана 7 см 8 мм. Анын периметрин жана аянтын тап. Бул жерде биз биринчи маселени формулага салаардан мурда жактарын бирдей аттуу чембирдикке келтирип алалы. Демек 5 см 3 мм биз майдалап миллиметрге айландырып алабыз. Жана экинчи жагындагы так ошондой кылабыз. Андан кийин анан периметрин жана аянтын тийиштүү формулага салып табабыз. Ал эми 966 номерде майдалоого жана ирилетүүгө карата мисалдар берилген. Бул жерде силер чембирдиктердин өз ара байланыштарын эсепке алып чыгарышыңар керек. Эми болсо балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз эки орундуу санга бөлүүгө машыктык. Аттуу сандарды майдалоо, ирилетүүгө карата мисал маселелерди чыгардык. Эми болсо силерге үйгө тапшырма
окуу китебиндеги 967 номердеги мисалдарды иштейсиңер. Бул жерде татаалдуу уюнтмалар берилген. Алгач амалдардын аткаруу тартибин үстүнө белгилеп алып, анан амалдарды айрым-айрым астына мамыча түрүндө чыгарасыңар. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабактан жолугушканча саламатта болгула.